Казакстан Бириккен Улуттар уюмунун электрондук өкмөтүн өнүктүрүү боюнча дүйнөлүк рейтингде 24-орунга көтөрүлдү. Республика 193 өлкөнүн арасында өз позициясын ээлеген. Санариптик өнүгүү министрлигинин башчысы Жаслан Мадиевдин айдымында, бул биздин өлкөнүн абройлуу эл аралык уюмдун рейтингине катышуу тарыхындагы эң мыкты көрсөткүчтөрүнүн бири. Мурдагы отчетко салыштырмалуу республикада 4 пунктка көтөрүлгөн. Казакстан рейтингде Швейцария жана Түркия сыяктуу өлкөлөрдөн алдыда. Ошондой эле биздин республика КМШ мамлекеттеринин арасында Россия, Армения, Өзбекстан жана Азербайжандан алдыда келе жатат. Этот показатель свидетельствует о высоком. Бул көрсөткүч өлкөдөгү санариптик башкаруунун жогорку деңгээлин, мамлекеттик кызматтарды толук санариптештирүүнүн туруктуу кыймылын күбөлөндүрөт. Бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик кызматтардын 90%дан ашыгы онлайн форматта жеткиликтүү. Ошондуктан рейтингди баалагандыгын жана ушунун чегинде алар талдап жаткан 3 негизги аспект бар экендигин белгилегим келет. Бул электрондук кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү болуп саналат. Башкача айтканда, бул жөн гана онлайн форматтагы кызматтар, адамдык өнүгүү жана телекоммуникациялык инфраструктураны өнүктүрүү. Ушул параметрлердин бардыгы үчүн жакшы жылыш болду. Телекоммуникационной инфраструктуры. Ошондой эле отчетто Казакстан инфраструктурага активдүү инвестиция салуу жана жасалма интеллект, блокчейн жана буюмдар интернети сыяктуу алдыңкы технологияларды киргизүү менен санариптик трансформация жаатында улуттуу прогресске жетишкени белгиленген. Алар мамлекеттик кызматтарда башкарууну жана көрсөтүүнү кескин өзгөртүп, аны e-license жана smart data өкмөт аркылуу жеткиликтүү жана ачык айкын кылышты. Бирок Казакстан жетишилген ийгиликтер менен токтоп калуу ниетинде эмес. Электрондук өкмөттү өнүктүрүү жасалма интеллект функциялары аркылуу да уланат. Это позволит оказывать пользователям не только помощь в получении различных госуслуг, но и вообще базовую консультационную поддержку. Бул колдонуучуларга ар кандай мамлекеттик кызматтарды алууга гана эмес, жалпы турмуштук кырдаалдарда негизги консультациялык колдоо көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бүгүнкү күндө бизде 150дөн ашык турмуштук кырдаалдар аныкталган. Алардын тегерегинде биз активдүү мамлекеттик кызматтарды түзүп жатабыз. Пландар, процесстерди орнотуу, интуитивдик өз ара аракеттенүү үчүн процесстерди долбоорлоо жана ошол учурда система автоматтык түрдө болот. Мисалы, мөөнөтү бүткөн документтерди, башкача айтканда, активдүү мамлекеттик кызматты жаңыртуу зарылдыгын сунуштайт. Адам документтин жарактуулук мөөнөтүн көзөмөлдөөнүн кажети жок. Бул автоматтык тутум адамга алдын ала кеңеш беришин каалайбыз. Система автоматом подсказывает человеку заблаговременно.